Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен Жаркына Эсенбаевна, кутман таңыңыздар менен. Сиздерге бүгүнкү кеңешим максат коюу боюнча айтып бергим келет. Максатты туура коюу боюнча. Көпчүлүгүбүз учурда биз бир нерсени аныктап алыңыздар деймин. Кыял менен максатыңыздарды ажырата билиңиздер. Себеби көпчүлүк учурда кыялданышат. Ар дайым кыялданышат, бирок такыр эле кыялы ишке ашпайт. Эмне себептен? Себеби алар кыялдарды максатка айландырбайт. Биз кантип айландырабыз кыялдарды максатка? Биз демек максатыбыз үчүн өзүнчө бир конверт ачышыбыз керекпи, же болбосо депозит ачыңыздар деймин. Кимге кандай ыңгайлуу болсо, сиз алгач жөнөкөй максатыңызга сизде азыр акчаңыз ашпай аткан болсо, жөн гана конверттен баштаңыз. Сыртына максатыңыздын атын жазыңыз. Кандай максат, эмне алгыңыз келет, эмнеге жеткиңиз келет, Ал жака сиз айдан бир айлыгыңыз тийчү болсо, маянаңыз, муктаждыктарыңызга кетет. Бирок максатыңыз үчүн азыраак бир бөлүкчөнү 10% болсо деле жок дегенде алып салып коюңуз. Же болбосо андан көбүрөөк ашса, көбүрөөк деле салганыңыз жакшы. Сиз качан гана ошол максатыңызга акчаны бөлгөн учурда сиз ал максатыңыз мына ошондо максатка айланат жана бат ишке ашат. Эгерде сиз ал максатыңызга деп өзүнчө бир акчаны бөлчү болбосоңуз, анда сиздики кыял бойдон кала берет, ишке ашышы аябагандай кечеңдеп кете берет. Ошол эле сыяктуу сиз дейлик мына үй алайын дедиңиз, үй аламын деп атасыз, бирок сиз үйүңүз үчүн эч кандай нерсе алган жоксуз, Сиз үй сиздин бул кыялыңыз. Аны максатка ашырыш үчүн сиз дал ошол үйүңүзгө бир нерсе көтөрүп келиңиз. Мен үй алган мезгилинде, сиз азыр батирде жашап жатасыз дейлик, үй алган мезгилинде мына ушуну колдоном деп бир жакшынакай килем аласызбы, идиш аяк аласызбы, жаңы үй алганда колдономун деп туруп, сөзсүз түрдө үйүңүздүн ичине бир буюмдарды алып коюңуз. Мына ошол мезгилде сиздин кыялыңыз максатка өтөт. Сиз үйүңүзгө деп атап алган нерсеңизде мээде кадимкидей процесс жүрүп баштайт. Үй алууга карай кадамдар башталды, демек процесс жүрүп баштайт. Сиздин максатыңыз бат эле мына ошондо ишке ашат. Кандай максат койсоңуз дагы сөзсүз түрдө максатыңызга карап сиз вложение жасаганды унутпаңыз.